Тажиниса Турдубаева атындагы орто мектебинин кыргыз тил адабият мугалими мен Караева Гүлназ. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен кыргыз адабияты сабагынан жолугушуп отурганыма кубанычтуумун. Кыргыз адабияты сабагынан эң алгачкы киришүү сабагыбызды баштайбыз. Урматтуу окуучулар, жашоодо ар бир адамдын, ар бир иш-аракеттин өзүнүн максаты болот. Демек, бүгүнкү биздин сабагыбыздын да өзүнө тиешелүү болгон максаты бар. Айтайын дегенибиз, бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер адабияттын жашообуздагы орду, зарылчылыгы тууралуу маалымат аласыңар. Адабият деген сөздүн келип чыгышы жана анын маанисин билесиңер. Сөз жана анын адабияттагы орду тууралуу таанышасыңар. Урматтуу окуучулар, көркөм адабияттын башкы предмети адам жана анын көп кырдуу турмушу. Адам жаралгандан тартып эле дүйнөнү жана тегерегиндеги башка адамдарды аңдап биле баштайт. Мына ошол аңдап билгендерин бөлөк бирөөлөргө адегенде оозек формада, бара-бара сызуу жана жазуу формасында айтууну үйрөнгөн. Ошентип, адабият жөнөкөй бир сөз өнөрү катары пайда болгон. Сөз өнөрү баарынын башатында турат. Адабият сөзү бизге араб тилиндеги адептүүлүк, ыймандуулук деген сөздөрдөн келип кирген. Демек, анын башкы максаты адамдарды адептүүлүккө үйрөтүү, тарбиялоо. Көркөм өнөрдүн түрлөрү көп. Мисалы, музыка, сүрөт, театр, кино жана башка. Мына ушулардын ичинен адабият өз ойлорун сөз өнөрү менен ишке ашыруучу, дүйнөнү образдуу чагылдырууга негизделген түрү. Бул түшүнүк кең мааниде бардык эле жазылган чыгармаларга карата колдонулат. Мисалы, илимий адабият, техникалык адабият, медициналык адабият. Ал эми тар мааниде көркөм чыгарма дегенди билдирет. Сүрөттө боек, бийде кыймыл аракет, музыкада үн негизги курулуш материалы болсо, адабиятта мындай кызматты сөз аткарат. Ошондуктан анда ар кандай идея, тема сөздүн жардамы аркылуу ачылат. Адабият оозек айтылса, анда ал угууга ылайыкталат. Ал эми жазуу формасында болгондо окурмандык кабыл алууга ыңгайлашат. Адабиятта ар түрдүү тектер, түрлөр, жанрлар турмушту чагылдыруунун өзгөчөлүктөрүнө ылайык аракеттенет. Ал адамдарга таанытуучулук, тарбиялоочулук, өсүп өнүктүрүүчүлүк, эстетикалык рахат берүүчүлүк кызмат кылат. Адабият элдин аң сезими, жарыгы, жемиши, алардын жашоо турмушу. Болуу менен адаптануу катары элди рухий турмушун дайым коштоп келе жатат. Адабиятта жер, суу, буюм тайымдар, жаныбарлар сүрөттөлө берет, бирок ошолордун баары адамдын турмушу менен байланыштуу болот. Мисалы, тамсилдерде бир жаныбар менен экинчи жаныбар сүйлөшүп жатса да, биз аларды адам катары түшүнөбүз. Ошондуктан көркөм адабияттын башкы предмети адам жана анын көп кырдуу турмушу деп айтылат. Илимдин жана көркөм өнөрдүн башка түрлөрүнөн адабияттын айырмасы схемада берилди. Схемада көрүнүп тургандай турмушту искусствонун бардык түрү көркөм чагылдырат, бирок алардын материалдары ар түрдүү болот. Мына ошонун ичинде тил жазуучунун негизги куралы. Ошол аркылуу көркөмдүүлүк ишке ашат. Көркөмдүүлүк коомдук аң сезимдин башкы формаларынан айырмаланып, искусстводо турмушту образдуу, башкача айтканда, көркөм чагылдырышы. Көркөмдүксүз искусство жок. Көркөмдүктүн негизги жана башкы булагы турмуш көрүнүштөрүн образдуу формада бериши, ошого карата өзүнүн оюн жана сезимин көркөмдүктө жеткирүү мүмкүндүгү. Адабиятта кандайдыр бир окуяны, көрүнүштү, адамдын кебете кепширин, жаратылышты жана башка нерселерди сүрөттөйт. Мисалы,
Алы Токонбаевдин Жараланган жүрөк повестинде каармандардын адегенде төмөнкүдөй сүрөттөө менен тааныштырат да, ошол сүрөттөөдө үркүндөн кийинки оор турмуштун бир үзүмүн көз алдыга тартат. 1917 жыл. Жер томсоруп гана турат. Жайкалган эгин буралган чөп жок. Ызылдап жүргөн шамалга чыдай албай, кайыккан жандык сыяктуу титиреп турган сейрек куурайлар. Алардын арасында ичке куйруктарын көтөрүп, сереңдеп чуркаган сур чычкандар гана жүрөт. Катуу жел жүрсө, жөө тумандай калдайган боз топурак учат. Жол боюндагы зым карагайлар шамалдын күчүнөн күңгүрөнүшөт. Кээде үн чыгарып озондошот. Ушундай коркунучтуу талаада ким жүрсүн? Бирок турмушта эмнелер болбойт? Таланы ээлеген боп-боз мүрзөлөрдүн арасынан арбак сыяктуу караан көрүндү да жок болду. Ал бир аздан кийин созулуп, кайта көтөрүлүп, экөө болуп көрүндү. Анын бири эң эле узун, экинчиси жалпак. Алар бир аз кыймылдап, мүрзөнү аралашты да кайта жерге кирген эмедей жок болушту. Жогорудагы текстти илим башкача түшүндүрөт. Анда көркөм образдар, көркөм коо сөздөр болбойт. Аларда, мисалы, тарых илиминде цифралар, фактылар так реалдуу берилет. Мына ошондуктан адабиятты сөз өнөрү, анын курулуш материалы сөз дейбиз да, анын чыгармаларын окуп, турмушту ар тараптуу таанып билебиз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта төмөнкү тартип боюнча тептерге жазуу ишин жүргүзөбүз. Эскертүү: жазуу ишин жазбай таштап коюу жарабайт. Андыктан сөзсүз түрдө төмөнкү реттик боюнча маалыматтарды жазгыла. Алгач бүгүнкү күндү жана теманы тептерибизге түшүрөбүз. Мисалы, аяк оны айынын бүгүнкү числону жазабыз. Тема: киришүү сабагы. Эскертүү: жазуу жумушун жүргүзүп жаткан учурда сөздөрдү туура жазууга көңүл бургула. Адабият деген сөз кайсыл тилден алынгандыгы, кандай маанини берерин жазабыз. Адабият сөзү араб тилинен алынган. Бизче которгондо адеп, адептүүлүк, ыймандуулук деген маани берет. Демек, адабияттагы ар кайсыл жанрдагы чыгармалардын баары адам баласын адептүүлүккө тарбиялайт десек жаңылышпайбыз. Үй тапшырмасы катары берилген 3 суроого жоопторду жазабыз. Үй тапшырма. Урматтуу окуучулар, эгерде силер жазуучу болсоңор, эмне тууралуу жазмак элеңер? Биринчи суроо. Экинчи: эмне үчүн адабиятты сөз өнөрү дешет? Үчүнчү: бир эле теманы жазуучу жана тарыхчы кандай жазат? Мисал келтиреличи. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла балдар.